Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Эфирде Данакер программасы. Бүгүн ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу чаралары тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Рахматулла Кудайбердиев. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын Тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. 2015 жылы Кыргызстанда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 168 000 адам катталган. Анын 27 000-ин балдар түзөт. Мындай маалыматты Кыргызстандагы эл аралык эмгек уюму билдирүүдө. Бул багыттагы жүргүзүлгөн иликтөөлөр көрсөткөндөй, жылдан жылга ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны орто эсеп менен 7-8 000 адамга өсүүдө. Эгерде 2011 жылы алардын саны 142 000 болсо, 2012 жылы 150 000ге жеткен. Ал эми 2015 жылга карата бул сан 18 000ге чукулдаган. Башкача айтканда, анын саны 168 000 болгон. Булар ар кандай даражадагы майыптыгы бар балдар жана чоң адамдар болуп эсептелет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү боюнча бир катар маселелер бар. Бул маселени көз карандысыз изилдөөчү Чынара Биалиева иликтөөгө алган. Анда коомчулукта кездешип келген көйгөйлөрдү жоюу максатында негизги басым коррупциялык жана бюрократиялык тоскоолдуктарды аныктоого жасалган. Мына ушул изилдөөнүн автору Чынара Биалиева изилдөөнүн жүрүшүндө кездешкен негизги маселелер тууралуу айтып берди. Чынара Сабыровна, мына ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл буруу кандай болуп атат сиздин баамыңызда? Эми акыркы кезде өтө белгилеп кетчү 2015 жылдан баштап аягынан ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга чоң эле көңүл бурулуп атат мамлекет тарабынан. Бирок дагы эле көп көйгөйлөр бар. Эң башкысы бул мамлекет өзүнүн көңүлүн инфраструктуралык объектилерди кароо жана ошолорду андан ары өнүктүрүүгө көбүрөөк карап калганда, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар калып калган. Ошол кишилерге көңүл бурулбай калганда, булар көбүнчө социалдык инфраструктуралык жакка ооп кетишкен. Адам калып калганда эмне үчүн болуп калды да? Биринчиден, ошол мамлекет ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көз карандысыз стратегиясын түзбөй калган да. Стратегия башка жакка ооп кетип калганда, ошол социалдык инфраструктуралык жакка. Бирок адам өзү көз карандысыз болгонго карабай калышканда, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын. Бул деген эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көз карандысыз болсо, окушса, иштешсе, анда булар өздөрүн өзү багып кетишмек. Же болбосо жанакы балдары уурулуу болгон энелерге кандайдыр бир зарплата же кандайдыр бир көмөк көрсөтүп турса, бул да абдан чоң жеңилдик болуп калат эле да. Бул жарандар жалаң мамлекетти карап пособияда отуруп калган. То есть булар социалдык жагынан жакшы каралбай калганда. Социалдык жагынан дегенде мени менен көп кишиге деле макул болбошу мүмкүн. Социалдык жагы бул чоң нерсе, ошондуктан муну эки жагынан караш керек да. Биз биринчи жагынан социалдык дегенде жанакы пенсия, пособие ошолорду карап калганбыз да, ал эми экинчи жагын карабай калганбыз. Экинчи жагы бул эмне? Бул адамдар биздин коомго кириш керек. Бул адамдар биздин коомдо башка биздин адамдардай эле, жарандардай эле иштеп, окуп, бирдикте эле жүрө бериш керек. Мисалы, эгерде башка мамлекеттерге, батыш мамлекеттерге барсаңыздар, анда көрөсүңөр ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар коомдо жакшынакай эле жүрүшөт. Ал эми бизде балдарым катышат. Айылдарга барсаңыздар, балдар ушундай барбы десе, бүт баары айтышат. Тигиникинде бар деп катышат да. Ал эми социалдык жагынан каралбай калган, могу пособие немелерге, же болбосо МСЭКтен инвалидность группасынан өтпөй калышкан. Бул да көрдүңүзбү кандай проблема да? Эмне себептен катып атышат алар? Биринчиден, элде ушундай бар, ушундай баласы оорукчан болуп калыптыр, дегенде мындай деген сөздөн катышат. Бул деген адамдын өзүнүн аң сезими. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин эл документтерден качат. Бул канча документти жасаш керек, эмне кылыш керек, ошол документтердин канчаны чогултуш керек, анан ошол МСЭКтен өтүш үчүн больницага көрүнүш керек, больницага жатыш керек, анын өзүнүн жол жоболору да абдан татаалуу, чындап айткандачы. Ошонун баарын уккандан кийин деле тойдун байдын кызына дегендей жасагысы келбей эле, андан көрө кылбай эле койсом, эметпей эле койсом, өзүбүз деле эптеп жашап кетебиз деген болот да. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биздин
биздин өзүбүздүн мамлекеттин ишканалары, мисалы ошол эле МСЭК, алар өздөрү ошондой кишилерди издеп таап функциясы жок. Алар деген кайрадан, эгерде аларга заявление менен келсең, ошондо карашат. А өздөрү таап чогуу деген жок. Ошондуктан ушул 3 чоң негизги. Эми мындан да көп проблемалар бар, бирок эң негизгиси ушул 3 көйгөй да. Эмне үчүн ошондой адамдар каралбай калышкан да. Андан кийинки бул сөзсүз түрдө мыйзам жагы. Биздин мыйзамдар жакшы. Чындап эле айтайын, бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мыйзам жакшы. Бирок мыйзам бар, ал эми ошол мыйзамды кантип аткарыш керек? Бул нормативный правовой актылар дейт. Алар бизде толугу менен эмес да. Эмне кылыш керек бар, ал эми кантип кылыш керек жок. Ошондуктан биз ошол нормативный правовой актылар жагынан көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мамлекетте эле биздин ошол саясатыбызда, биздин коомдо сөзсүз түрдө бул адамдарды коомго киргизиш үчүн болгон бүткөн жардамыбызды, болгон кыймылыбызды жасашыбыз керек да. Анткени ошол эле социалдык роликтер, программалар, анан мектепте да мугалимдер баары жакшынакай ошонун баарына көңүл бурса, анда ошол коомго кирип кетишет да бул кишилер. Андан кийин мамлекеттик кызмат көрсөтүү болгон көлөмү менен киришиш керек да. Бизде жарым-жартылай болуп калганда, кээ бирлеринде бүт баары, кээ бирлеринде азыраак дегендей. Анан бюрократия аябай көп болуп кеткен, коррупциялык схемалар да болуп кеткен. Бая күнү мен бир маршруткага баратканда бир аялдын сөзүн угуп калдым. Инвалидность өзүңө оформить этип албайсыңбы? Өзүңө жакшы болот да. Башка киши айтат, сен Кудайдан коркосуңбу десе, ал айтат, эми андай кылып алсаң электричество үчүн азыраак төлөйсүң, жеңилдиктери бар, ошонун баарын неметип алсаң болот да деп. Бул эмнени айтып атат? Бул коррупциялык схемалардын бар экенин көрсөтүп атат да. Сиз дагы бул багытта дал ушул тема боюнча изилдөө жүргүзүптүрсүз. Ушунда кандай бир курч маселелерди мындай көрө алдыңыз, белгилеп кеттиңиз? Көйгөйлөр көп, чындап эле айтканда. Мен негизи эле эң негизги системалуу көйгөйлөргө эле токтоп кетейин да. Эң негизги көйгөй бул биздин мамлекет функционалдык жактан кеткен да. Бул эмне жагынан? Биринчиден, кызматкерлер өзүнүн инструкциясына, иш инструкциясына эле карап калышкан. Булар жалаң отчет жазышат. Качан барбасаң эле отчет жазышат. Эмне кылып атасың, кагаздар көп, жетишпей атабыз дегендей мындай деп ушинтет да. Булардын функциясы негизинен ошол иш кагазы болуп калган да, а киши калып калган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарда калып калган да. Бул биринчиден. Андан кийин кызматкерлер өзүнүн медико социалдык реабилитациялык кызмат көрсөтүү жагынан абдан кууш карап калышканда, бул абдан чоң нерсе. Ошонун баарын өзүн менен бириктирип караш керек да. То есть медициналык жагын, социалдык жагын, анан реабилитациялык жагын. А булар болсо бир эле жагын карап калганда, же медика, же социальный, же реабилитация. И то реабилитациялык кызмат көрсөтүү абдан бизде начар. Андан кийин система жок. Ошонун баарын бир көрсөткөнгө, бир кылганга система жок. Урматтуу угармандар, келеликти программабызда көз карандысыз изилдөөчү Чынара Биялиева менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кездешкен тоскоолдуктар тууралуу маегибизди улантабыз. Сиздер ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу чаралары боюнча даярдалган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Радио программа Данакер маектешүү платформасынын алкагында өнүгүү үчүн укук боюнча эл аралык уюм жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасынын Тынчтык куруу фондусунун туруктуу тынчтык үчүн укуктун үстөмдүүлүгүн жана сот адилеттигине жетүүнү бекемдөө тарабынан ишке ашырылууда. Урматтуу радио угармандар, эгерде сиздерде Данакер маектешүү платформасынын дарегине кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, www.danaker.org сайтына калтырсаңыз жана суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.